қай жерде той болсо ошол аппаратура турган жерине барып карап турчумун. Мен мактанып турган эчтекем жок, туура эмес нерселерди көп кылдым мен дагы. Как тойдун жарым акчасы башка бир илимге, билимге бир жакка иштетсек жакшы болот эле. Бек Байкен деңгээлине жете элекмин да. Анан мага окшош той искерүүчүлөр бар. Той жок болсо дагы мен андан коркпойм, допустим. Популярный болом деп азыр любой нерсени кылат да азыр. Мен эртеңки күн Кудайымдын колунда. Өзүмдү сезген кезим жок менин. Конкреттен мен өзүм кылбаганча чыкпайт эч ким. Көчө музыкантымын. Өзүмдүн жашоосуна мындай көңүл көп койсочу, чыгармачылык болбойт. Бирдеке болсо мен жумушту биринчи орунга коем. Мен 18 жашымда, менин энем өтүп кетти да. Анан 2 жылдан кийин атам өтүп кетти. Ошол кезде мен үчүн бир кыйын убакыт болду. Ичимдикте көп ичти да ошол. Ал кезде деген ичим деген это норма болчу да. Ичпесең сен эркек эмессиң. Жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына салам жолдойбуз. Бул Жылдыз Тайм рубрикасы, бүгүн дагы өзгөчө сонун сахна жылдызы. Бардыгыбыз бул агайсыз тойду элестете албайбыз. Бүгүн менде конокто Шухрат мырза. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кош келипсиз. Барыңыздарга салам, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим. Чоң рахмат. Агай, негизи эле мынакей жаз мезгили келип, ыйык ороз айы дагы бүткөндөн кийин сиздер дагы билектирүү жумушка киришип баштасаңыздар керек азыркы учурда. Ооба, орозо бүтпөй эле баштап кеткенбиз биз жумушту. Ошо орозо элдер азыр тойлор аябай көп элдин ичиндечи. Жакшылыктар мындай той жакшылыктарындай биздин элде Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. көнүп калган экен да. Бир жакшылык болсо, бирдеке сатып алса, бирдеке сатса, эми любой мындай жакшы бир иш болсо, ошон обязательно да той кылып, эл чакырып, конок чакырып, ушинтип неме кылыш керек экен да, как отмечать этип. Ушундай то орозо бүтпөй эле жумуштар башталып кеткен. Ошо. Демек сизге эч кандай сезон деген нерсе жок. Сезон деген жок болуп калды азыркы күндө. Азыр бүт баары ресторанда барып эле акчасын төлөп коесуң болду. Жакшы. Анан агай, негизи эле ушул той маселесин баштап калбадыңызбы? Сиздер деле ушул кыргыздардай болуп, биздей болуп, той топурду көп кылгандардын катарын толуктайсыздарбы? Бизде ысырапкорчулук көбүрөөк. Өзүңүз байкасаңыз керек. Мен ошол тойдун макул болгон жерлерим бар, бирок каршы жерлерим дагы бар. Келиңиз агай, ошолордон эсептейбиз. Мен, например, той жок болуп кетсе, эгерде, например, элдин ичинде ошондой бир маселе бар да, тойду жок кылыш керек, же болбосо азайтыш керек, там минимальный бирдекелер менен өткөрүш керек дегенчи. Мен ошого дагы кошулам. Той жок болсо дагы мен андан коркпойм, допустим. Той жок болду, мен кантип иш кылам, там ошондойлор бар да. Тойдон акча тапкандар. Менде андай жок. Мен концерт коем, YouTube'га иштейм, болбосо чыгармачылык деген иштей берет ал. Той болбосо дачы. Элге бирдеке кылып жеткизебиз да чыгармачылыкты. Бирок тойдо, например, элдер бири-бири менен неме кылат го, соперничество болот го. Мен ошого каршымын да. Биринен бири өтүп кетейин. Например, иногда менде болот, ой, тиги тамадан чакырды, мен аны башка тамада чакырыш керек. Еще круче деп ошентип айтат да. Анан мен таң калам, мен иногда сунуштайм да. Мен тааныган тамадаларды. Эми тиги тамада жакшы. Ошону чакыргыла десем, менен сураганда болот да, кайсы тамада жакшы бизге ошону айтып берсең, биз чакырсак деп. Эми мону чакыргыла десем, тигини тиякта көрдүк, буну биякта көрдүк, эми бизге бир какой-нибудь башка бирөө керек. Дешет да, эми мен ошого каршымын да, эми чакыргыла дейм. Уже проверенный эл арасында жүргөн бир-бирөөдөн неме кылбай дегендей да, короче. Ошого мен бир аз каршымын. Анан слишком көп сурапчылык дагы болушу мүмкүн.
бул бир четтен өзүнүн акчасы, той кылгандын өзүнүн акчасы. Анын өзүн текшере турган органдар бар да. Мен аны не деймин, той кылам десе, мен кылбай атам. Айта албайм мен, бирок если бир аз неме кылсак, буну аккуратно ошол тойдун жарым акчасы башка бир илимге, билимге бир жакка иштетсек жакшы болот эле. Келечекке мындай бир салым кошсок да. А той сферасына аралашып жүргөнүңүзгө менин билишим боюнча аябай эле көп болуп калды. Бирок кээ бирлер айтып коет го, кээ бир адамдын жылдызы бир жанып эле анан өчүп калат, ошол учур кармап калыш керек депчи. Сиздики болсо өчпөй эле канча жылдан бери уланып келүүдө. Анын сыры эмнеде агай? Мисалы үчүн бирөө популярдуу болсо, аны бир жыл тойго чакырышат да, андан кийин жок болуп кетет да. Билбейм, аны мен айта албайм. Кантип мен 25 жыл болот. Буюрса 2002 жылы мен биринчи тойго чыккам. 2002 жылы. 25 жыл болобу, 2 жылдан кийин 25 жыл. Ал кезде компьютер деген эчтеке жок. Мындай азыркы технический бирдекелер көп го азыр жардам берген. Компьютер, анан дагы бирдеке YouTube'дан бирдеке скачать этип эле. Ал кезде андай жок. Мындай Yamaha болчу. Билгендер билет да. Ошону көтөрүп алып эле жүрчүбүз тойлордо. Ал кезде ресторандар жок. Үйгө эле барчыбыз. Иши машина жок артисттерде ал кездечи. Үйүнө келип, артистти алып кетип, ырдатып, короче, кайра сумкалар, пакеттер менен кайра үйгө алып келип койчу ошол кездечи. Авторитет болчу. Ырчылардын авторитети аябай көп болчу. Деңгээлинде бийик болчу да. Азыр деле жакшы, бирок ал кезде вообще отношение башка болчу да. Вообще үйгө келип, издеп келип, короче, Шухрат деген ушунда турабы деп. Анан основном тойлор үйдө болчу. Ал кезде кызды алып качып келет, там анан куда тосуп кылат, куда тосу да нормально үйдө эс алышат да, короче, кудан тосуп там. Ошол кездердайбыз. Анан азыркындай жок болчу. Азыркы тойлор вообще мощно болуп кетти. Айырмасы чоң да. 25 жыл мурун болгон тойлор, азыркы тойлор. Ошонун баарын мен көрүп келдим да. Вот каждый жыл сайын вот тойдун өзгөрүштөрүн эсимде да. Кандай өзгөрүштөр болду, кандай бирдеңкелер кошулуп атат, кандай немелер кетип атат. Ошонун баары анализировать этип, ошого мындай в тренде болуш керек да любой жумуштачы. Ошо элден калбай, башка мамлекеттерде тойлор кандай болот, мен андагы карайм ошого. Например, кошулган мамлекеттерде кандай болуп атат, кандай ырларды ырдап атат. Ошонун баарын анализировать этип, ошону алып келем мен бияка. Алып келгенде мындай бир аз өзгөртүп, биздин маданият бир аз өзгөчө да. Ошого мындай биздин маданиятка жараша мындай лайыктап, потому что биздикилер өзгөчө бийлешет. Музыка все равно биздики өзгөчө болуш керек да, менимче, допустим. Улутуңуз башка болсо да кыргызча, сону сүйлөгөнүңүз мага аябай жакты. Анткени көпчүлүгүбүз эле кыргызча биле болуш керек деген түшүнүк менен жүргөнбүз. Мен де билбейм андай, мен бул тилди сүйөм, билишим керек деп андай сезим жок менде. Туулдум, өсүп келаттым, сүйлөшүп, орусча билем, кыргызча билем, өзүм тилим билем. Эл менен аралашып жүрсөң, тилди билесиң, маданиятты билесиң. Мен, например, атайын кыргызча билишим керек, короче, там андай жок менде. Бул по факту келаткан нерсе. Любой киши ушундай болуш керек, мендей, допустим, мен оюмчачы. Агай жанагы айтып койгонуңуз, мен тойду 25 жылдан бери билип келатам, кантип өзгөрүп атат, кантип эмне болуп келатат. Анан ошол учурда гонорарларыңыздар канча мындай? Короче, биринчи тойго чыкканда 500 сом алгам да. 500 сом берген мага ошол. Же 500 сом берип, ал кезде гонорар жок болчу менде. Биринчи тойдун гонорар айтпайсың да. Мен мындай эле баргам. Ошол кезде 500 сом берген мага. Рахмат, 500 сом салып кой жана деп. 500 сом көп акча болчу мен үчүн. Анда акча да күчүндө болчу да. 500 сом деген, ал кезде деген примерно маршрутка 3 сом болчу. 2,5 сом бу, ушундай. Ал кезде маршруткалар жүрчү теги. Советский маршруткалар бар, эсимде да жок, аты эмне эле? УАЗиктер, пазик бу.
ошолор анан 2,5 сом ушундай болчу. Ну, примерно салыштырганда да 500 сом көп акча болчу ал кезде. 2002 жылы примерно бир күн иштеген акча где-то бир 100 сом ушундай болчу, допустим. Ну, бир киши бир жерде иштесе 50 сом, 100 сом примерно ушундай болчу да. Эле азыркы учурда көпчүлүгүбүз эле мырчылар менен сүйлөшүп калганда, алар айтып коеюн, баскан жолун аябай бир тарых кылып айтып беришет да, мен мынча жашымда мынтип аралашып калгам деп, анан эфирден сырткары, маектен сырткары айтып калдыңыз, окшош суроолордон тажагам депчи. Анан негизи эле ушул азыркы учурдагы чыгармачылыкка жаңы аралашкан жаштар боюнча оюңуз кандай, алардын өз сүзү кандай? Анан плагиат деген нерсе аябай көбөйүп баштады бизден. Бирибизден бириbiz алып эле баягы көчүрүп эле шыгып тойго чыгыш керек. Только бизде эле эмес, бул азыр дүйнө жүзүндө ушундай да, кавер деген понятие чыгып кетти да. Бул ошонун таасири да bunun баары. Кавер, TikTok, ошолордун баары эми биз жаштарды наоборот колдошубуз керек аларга. Алар бизден биз аларга үлгү болсок, бизге плюс. Если биз үлгү боло албаган болсок, бизге минус. Алар биздин артыбыздан келет да. Жакшы, жаштар азыр мен ойлойм, бизден күчтүү жаштар келет го деп. Эми каверди мен баштайт, кавер ырдайт, тенденция да бул, тенденция, ошондой келаткан тенденция. Анда тоже надо придерживаться. Азыр орустар бир ырдаган болсо, карасаң бүт баары ырдап чыгат. Казакстанда бир чыккан болсо, анын башка баары ырдайт. Эми биз дагы калбайбыз деп ырдайбыз да биз дагы, допустим. Бир турецкий хит болгон болсо, аны карасаң кайра карасаң толтура элдер ырдап чыгышат ошону. А биз дагы ырдашыбыз керек, анын тенденциядан калбай кыргызчага которуп, там бир аз өзгөртүп болсо дагы там. Ушундай азыркы заман ушундай. Музыка, шоу-бизнес заманы ушундай болуп калды. Мындай индивидуальность деген уже экинчи план болуп калды. Ушундай болуп калды. Азыр ошо, короче, элден калбай эле ошонун, короче, баары ырдап атабы, мен дагы ырдайм деп эле ырдайт, интернетке чыгарат. Же болбосо тойго чыгат. Популярный болом деп азыр любой нерсени кылат да азыр. Популярный болуш үчүн азыр эмне деген нерсени кылбайт. Эми болот андай нерселер дагы. Аны жаман деп айтыш дагы туура эмес. Чыгармачылык ушундай болот. Жакшы жери бар. Туура эмес жерлер дагы бар эми. Мен ушул кезде бир туура эмес кылган экенмин деп өкүнүп калган учурларыңыз болобу эми? Жаш кезинде. Ой, толтурамдылар. Азыр мен аны эстесем, эстей албай калам. Бирок туура эмес нерселерди көп кылдым мен дагы, как башка любой адам бар го, кемчиликтер. Любой адамда болот го. Менде толтура кемчиликтер. Мен тойго, мен чыгармачылыгым негизи туура жол менен келаткан, менимче. Мен өзүм ырлар менен баштагам да, эч кандай ал кезде кавер жок, интернет деген нерсе жок. Гитара менен эле чертип туруп, өзүм ырларымды жазып, ошентип ырдап жүргөнбүз мындай. Анан эл ырлары болчу. Гитара менен чертип мындай элдин арасындагы ырларчы. Ушундай ырлар менен чоңойгонбуз. Азыр интернет келип туруп, бир аз мен дагы ошого кирип кеттим, короче. Чыгармачылык ушундай эксклюзивный индивидуальность деген жок болуп баратабы, ошондой болуп калды да, короче. Бирденке жасайын десең, эч бир нерсе башка келбейт. Кайра анан башка ырларды угуп туруп, ошого окшоштуруп, бирденке кылып, короче, жаздырып, ошентип пока биз ошентип жүрүп атабыз. Эми тойлорго болот ал, тойлорго. Тойдо эмне, тойлорго келесиң, элдин көңүлүн ачсаң болду да аякта. Ызычы кылып, там ой, там кут болсун деп ырдап кетесиң, элдер там бийлешет. А бирок мындай маданиятка салым кошом десең, ал жерге уже башкача иштеш керек да. Ошого бир аз баш жетпей жатат. Чындыкты айтканда. Ошондо сиз маданиятка салым кошо албай атам деп айта аласыз. Ооба, ошонун мен каалагандай болбой жатат да. Ага эмне тоскоол болот агай? Баягы той топурга ылайыктап ыр чыгарып, эптеп жетишүү. Же маданият той менен эле бүтпөйт да. Ал мындай тарыхта калган ырлар болуш керек, элди тарбиялаган ырлар болуш керек. Ушундай ырлар болуш керек да, элдер мындай угуп там, короче,
башка мындай өзгөрүп сүйүү там ата эне там жериңди сүйгөн элиңди сүйгөн патриотический ырлар болуш керек. Ошол ырлар менен ырлар элди тарбиялайт да бир четтенчи. ооба. Ушундай ырларды жазыш керек негизичи. Кечке чейин секире бербечи. Ошол болбой жатат пока. Буюрса аракет кылып жүрөм. Болот буюрса. Анан агай жанагындай мамлекеттик иш-чаралар же болбосо ушундай телеканалдарга кээ бир ырчылар бар го да, баймабай чыгып туруп, эл менен жаңылыктар менен бүт бардыгын бөлүшүп, дайыма элдин көңүл чордонунда тургандарчы. Сизди чакырышпайбы же өзүңүз көп катышпайсызбы жанагындай? Ырчылар Мамлекет. бир канча бир 3-4 категория ырчылар болот. Ошол телевиденияга чам деген ырчылар бар. Вот любой короче неме менен чыгыш керек да, короче. Барып, короче, там мен алгыла, чыгаргыла деп, короче, ушинтип чыгышат. Анан ресторанный ырчылар болот. Аларга да эчтеке кереги жок. Ресторанга келсе, ошол жерде спокойно ырдап кетип калса болду. Анан мага окшош тойский ырчылар бар. Анын категориясы бираз айырмасы бар да. Психология башкабы билбейм. Например, менде телевиденияга чыгат эле, мен чыгаргыла деген жок менде андай. Я не знаю. Чакырсаңар келем. Берсеңер алам. Сурасаңар берем. Но мындай келип алып мен чыгаргыла, мен тигиндей, мен жок менде андай, не знаю. Ажырашып кеттим, жарашты деп эле жаңылыктарым барын айтып берет го. Менде андай эл менен бөлөшө турган эч кандай жаңылык жок. Мен мактана турган эчтекем жок. Мындай бирденкени скрывать этип там тоже билбейм, жүрөм эл катары. Спокойно базарга барам, тойго барам, конокко барам, машина менен жүрөм шаарда туда-сюда мындай. Өзүмдү мындай сезген кезим жок менин. Билбейм, жок. Мен наоборот ошол эл арасында жүрөм да. Мен базарга барган жакшы көрөм. Базарга барып, анда тиги үйгө бирдеке сатат го, ну там майда жуда там кандай дейт андайларды? Стройматериал сатканбы? Стройматериал, ну там, короче, бытовой бирдекелер да. Ну, бирдекелер алган жакшы көрөм. Анан звезда болуп байкап барбай жүргөндөр дагы болуш керек экен. Үйдөн заказ кылып өзүнчө эле. О, там, ну, элдин арасына кирбей, там өзүм очки кийип алып, там что-то там кепка, ну, мен андайдан наоборот мен андайдан корком. Мен наоборот элдин арасында жүргөндү жакшы көрөм да. Жүрө берейин эми, зачем мне это надо? Той дегенде эле тойдогу одоно көрүнүштөргө дуушар болуп атабыз. Бул деген бирде Бекбай экебиздики аябай талкуу жаратып койду го. Көрөрмандар менен сүрөткө түшпөй койгон нерселер, мисалы үчүн. Андан кийин Бекбай эке чыкты, эми ырдап аткан адамга ошондой адамдар тоскоолдук жаратат депчи. Сиз ушундай одоно көрүнүштөргө дуушар болуп жүрөсүзбү? Мен Бекбай экенин деңгээлине жете электим да. Ал деңгээлге жетиш керек, народный артист деген намды алыш керек. Ушунча элге кызмат кылыш керек. Андай деңгээлге жеткенде как мен кандай болом, мен айта албайм. Ал киши дагы өзү билет эми. Элдер дагы болот. Тойлордо ырдап атсаң келип алышып, там туда-сюда. Аларды түшүнсө болот. Бирок иногда ырдап атканда, конечно, мешать этип калышы мүмкүн. Нам деп коебуз, сизде мындай маданият мыктысы деген сыяктуулар барбы, жокпу же? Жок, мындай гос намдар жок. Бирок диплом там бирдекелер толтура эле. Благодарственный, там телеканал, бул телеканал, анан маданияттан 1-2 медаль бар. Министерство культуры берген. Болду, бираз чуркасам болот ошонун баары. Ну, допустим, алсам болот барып туруп, вот мен мага там туда. Билбейм, мен айткандай, мен бирөө чакырып туруп берсе барам, алам. Бирок мен барып алып мага бирнеке бергиле деп, мен билбейм, мен уялып атам да, ошону уялам мен. Эмне үчүн мен бирнеке барып сурайм? Иштейм бираз. Анан берет го дейм. Иштейм дейм. Бербесе дагы и так эл колдоп келатат. Ошол дагы нормально.
негизи эле Бекбукиевдин деңгээлине жете электим деп калдыңыз. Сиз жаңы чыгармачылыкка аралашып баштаганда сизге конкурент болгон ырчылар ким эле? Ал кезде менде конкурент жок болчу. По идее. Мен чыгыш ырдайм да. Восток. Восток азыр деле жок го дейм. Конкуренттерим жок. Конкурентти мен өзүм кылбаганча чыкпайт эч ким. Эгерде мен өзүм конкурент кылбасам, бул дагы менден кемчилик болот. Негизи любой өзүнүн артынан бирөөнү коюп кетиш керек да. Ошондо мен кылган ишим уланып кетет. Дальше больше барып туруп бир чоң нерсеге айланат бул. Чоң бир маданиятка келечектечи. Азыр эми окуучуларыңыз жокпу? Сизден бирдеге үйрөнөт эле, жолуңуз Жок, андай окугандар толтура. Бирок алар окугандар ошол окуган, билген, потом колдонуп туура жолго иштете алабы? Ал башка, бул характер керек да. Адамгачы билим деген бул бир маселе. Бул билим менен характер болуш керек да. Характер деген уже үйдөн кичинекей кезинен уже адамды тарбиялаш керек. Характер болгон кишиде билим анан ошол дальше больше кетет. Характер болбосо билим менен отура берет. Мен тияк калган жок, мен улалбайм, жардам бергиле туда-суда деп. Андайлар толтура, биз билебиз аны, көрүп атабыз. Эки билим менен жүргөндөр бар, эчтеке кылбай. Эки высшее образование алып алып жүрөт. Бирөөнүн колуна карап, допустим, толтура андайлар. Мен азыр карап атам да, если реально достойный бирөө чыкса, мен аны колдойм. Мен өзүм аны көрүшүм керек да, действительно ошону мен продолжение мое депчи. Ошондо колдойм барлыгын, короче, ошонун баарын берем ошого. Өзүңүздүн ошол музыкалык билимдериңиз барбы агай? Жок да. Сага жакта турбай. Мен айтып атпаймынбы, мен көчө музыкантымын. Көчөдө чоңойгон. Андай билим алайын деген ой болду беле алай? Жок андай мен. Кесибиз кандай? Мен тойскиймын да, понимаете? Тойдо деген билим эч ким сурабайт. Эгерде мен сиз айткандай телевиденияга барып, радиого барып, бир филармонияга барып иштейт элем деген болсом, ал жерде менден, может быть, сурап калыш мүмкүн да, допустим, кандай документиң бар, каякта окудуң деп. Мен барган эмесмин андай жерлерге. Үндү баа тарбиялаш керек го, үндү деле тарбиялаган. Азыр эми тем более жандуу ырдаш. Мен YouTube'дан өзүмдү неме кылам, бирденке, если мен кемчиликтеримди сезсемчи, YouTube'га карайм. Ал жерде уроктору бар го толтура. Ошол уроктор менен өзүмдү андай тарбиялайм, короче. Негизи эле өзүңүз тууралуу, кичинекей бала чагыңыз тууралуу, ата-энеңиз балким музыка жагына жакын беле. Сиз эми билим албасаңыз, анан бул нерсе генден келген балким. Атам ошол жаш кезинде ырдачу экен. Дом культуры, клубтарда, ал кезде мындай творческий коллективдер болчу го, школдордо, там ушундай да. Мен болсо ошо билбейм. Кичинекей кезимден ошо музыкага кызыгып, ошентип ырдап кеттим. Школдордо дискотека коюп аткандар болсо, ошонун жанына барып алып, кай жерде той болсо, ошол аппаратура турган жерине барып, карап турчумун. Эмнени басып атат, эмне бирдекени басып кой, бирдекесин кармап кой десе, ошо мен үчүн это было очень круто, ой, там мен жардам бердим ошого депчи. Мен акырындан болот экен, если бир жолду кармап келиш керек да, любой жумуштачы. Тияка бияка секире бербейчи. Анан өзүң кылган ишиңди сүйүш керек. Жакшы көрүп, ошого ишенип, өзүңө ишенип келсең, обязательно бул өзүнүн немесин берет. Жемишин. Ооба, жемишин берет. Сиздин агай бала чагыңызда мындай жаңы музыкага кызыккан деп айтып калдыңыз, бирок эми окууну бүткөндөн кийин деле бир кесиптин жок дегенде эс алайын кийин ачка калбай деген ой келди беле? Жок кандай менде. Ачка калбай. Мен эртеңки күн Кудайымдын колунда.
аракет кылып жүрсөң болот любой нерсе. Мен ырдабай калсам дагы башка бирдеңке кылсам дагы жүрө берем бирдеңке кылып. Бул жашоодо мындай усложнять этпеш керек да бирдеңкелерди. Ой, эртеңки күндө кандай бул ресторандан кетип калсам мен кантип жумуш иштейм, тойлор болбой калса мен кантип акча табам там или. Азыр келечекте көп профессиялар жок болот. Көп профессиялар пайда болот. Азыркы күндөгү профессиялар, допустим, SMM, бирдеңкелер, дагы менеджер, биз жаш кезибизде жок болчу андайлар вообще. Мобилограф деген. Мобилограф вообще биз андай даже. Азыр келечекте дагы профессиялар андан да көп болот. Например, ырчылардын профессиясы бул дагы жок болушу мүмкүн. Азыр искусственный интеллект ырдап жүрөт азыр. Көрдүңөрбү? Жаштар билеби? Билесиңер, э? Азыр искусственный интеллектте любой ырд жасасаңар болот. Келечекте уже зачем ырчын чакырып? Допустим, мен примерно ойымда бул менин примерно. Поэтому эшке коркпогула эч кандай эчнерсе. Эл менен жүргүлөй, все нормально будет. Той токтоп калса деле оокатым өтөт деп калдыңыз. Баягы карантин учурунда бардыгыз, аябай эле үйдө отуруп калдык. Кандай иш кылдыңыз агай? Үйдөгү баарын жедим. Бир машинаны жеп койдум үйдө отуруп. Бир жылды почти үйдө отурдук. Мен лично 8 ай точно үйдө отурдум, айылда. Тойду сагындыңыз бирок. Сагындым, өзүмдү иш кылып жүргөн стабильный ишимди сагынасың да, бирок эчте менде ой там башым катып там, ой кандай дальше что будем делать деген андай жок болду. Спокойно жүрө бердим. Билбейм, досторум бар, туугандар бар, туда-сюда бирдеңке кылып жашап келдик эми. Дальше жашайбыз да эми. Агай, алдыдагы пландарыңыз менен дагы бөлүшө кетсеңиз, балким бир концерт коесуз. Балким маданиятка салым кошом деп дальше аракет кыласыз. Бар ушундай ойлор. Концерт коюш керек. Концерт коюп туруп, бул концерт деген сен отчет да. Ооба. Элге отчет бериш керек. Бериш керек ошо отчетту. 25 жыл эмне кылып жүрдүң? Бергенде конкретно бериш керек да. Ошону бир ойлоп, жакшы бир концерт бериш керек, жакшы бир мощно бериш керек да бергенден кийин. Бул эл үчүн беришиң керек да, уже акча табам, андай ой менен эмес. Эл үчүн бериш керек. Ошон азыр иштейм мен бир аз азыр. Анан берем обязательно концерт, баарыңыздарды чакырам. Жаша. Чыгармачылыкка келсек, негизи эле азыр бүт жерде жанды урдасын деген чечим келип калбадыбы? Кайда болсо жанды калса, ресторандардагы жанды урдун. Сиз жанды урдайсызбы же анча-мынча фонограмма кошулуп кетет? Бул элдин талабы или кимдин талабы бул? Элге менимче, мен канча ырдап жүрөм. Бирөө келип сен жанды ырдадыңбы или жанды эмеспи деп эч ким айта элек. Айткан жок ошол күнгө чейин. Алар тойдо эч кимдин иши жок аякта, сен жанды ырдап атасыңбы? Допустим, например, если конкретно профессиональный артист болсо, аны эч ким айта албайт, бул кантип ырдап кеткенинчи. Сезбей калат эч ким. Бирок жанды ырдаган жакшы. Артист үчүн өзү, чтобы өзүнүн немесине неме кылыш үчүн, мындай форме болуш үчүн жанды ырдап туруш керек да. Бирок элге барбер экен. Элге наоборот көңүл ачып берсең болду, допустим. Бирок сен концертте, филармонияда концерт бересиң го? Ооба. Ошол жерде сен живой ырдашың керек. Это 100%. Элдер оташат да. Өзүң сен ичи дүйнөнү көрсөтөсүң да, аура, атмосфера. Ошол жерде сен уже ырдашың керек. Тойлорду биздин артисттерчи бир тойдон бир тойго чуркап жүрүшөт кечке чейин. Ооба. Аяктык деген. Это физически, практически, технически невозможно. Негизи эле өзүңүз бир күндө канча тойго жетишесиз? Ой, сезон кезинде 10го чейин болчу. Это вот август, сентябрь, октябрлардачы. Эми ушундай болгон күндөр болгон, бирок күнгө болбойт андай. Бирок ушундай күндөр болуп калышы мүмкүн. Любой артистте болот андай. Бир ырчы бир тойдон бир тойго секирип, чуркап, шашып кетип бараткан болсо, бул это невозможно, это эл дагы түшүнүш керек бул. Элден зачем скрывать это?
Жакшы. Анан агай негизи эле ушул ырчылык, чыгармачылык деп баардык нерсени айтып калдык. Анан бир күндө эми 10 той деп жүрө берсеңиз, үй бүлөгө көңүл бөлүү деген кандай болот агай? Бул кечин той кечинде да. Канча балаңыз бар, ошо үй бүлөгүңүз? Вообще артист деген мындай үйүм бар эле, бала чакам, там, короче, эс алам или мындай өзүм, короче, өзүнүн жашоосуна мындай көңүл көп койсочу, чыгармачылык болбойт. Артист деген свободный киши болуш керек да мындай. Анан үй бүлө экинчи место калып калбайбы агай? Бул бизнес да. Бизнес в любом случае биринчи место турат любой жерде. Бизнесиң болсо, калган баары болот. Бизнесиң болбосо, эч нерсе болбойт сенде. Демек экинчи орунда үй бүлө. Эми экинчи орунда деп айткан болбойт эми, бирок менин жумушум, мен по-любому бирдеке болсо мен жумушту биринчи орунга коем. Потому что жумушум болбосо мен калган иштерди кыла албайм да. Бул любой бизнесте ушундай, любой бизнесмен ошентип ойлойт. Бул бизнесмендердин ушундай, ну, конечно, айта беришет алар, семья в первую очередь там туда-сюда деп. Бирок алардын бизнеси все равно в первую очередь стоит. Эми мен ушул суроону ар бир келген коногума сурап жооп алганды жакшы көрөм. Чыгармачылыктын арты менен болобу, деги эле ушул жашка чейин эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Адам өзүн отчет берет эмеспи? Эчтеке жоготкон жокмун. Эчтеке таптым деп эмне? Машинабы, үйбү, эмне? Деги эле. Балким көрөрмандарды топтодуңуз, автоунаа алдыңыз. Албетте, по-любому. Сиз айткандын баары бар да, буюрса. Көрөрмандар бар, элдин арасында авторитетим бар. Калганы уже там майта чуда да. Булар келип кете турган нерсе да. Биринчи эл болуш керек да. Вот мен эмне таптым? Вот эл таптым. Элдин арасында мындай бир өзүм бир деңгээлге жеттим да. Эң главное ошо. А калганы уже это билбейм, мындай сезим, мындай немеге тоже жетиш керек да, короче. Буну мен азыр түшүндүрүп айта албайм буну. Буну түшүндүрүш үчүн жанында бир психолог отуруш керек да, ошону простой сөз менен жеткизиш үчүн. Жаша. Агай, буюрса, дал ушул маектен кийин дагы көптөгөн жаштар бир таасир алса деп ойлойм. Анан азыркы учурда мен ырчы болот элем, мен да ушул эл адам болот элем деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаштар азыр эмне кылыш керек биринчи кезекте? Эч нерседен коркпош керек. Биринчиден. Любой жумушта ушундай да, артист болосуңбу, дагы бирдеке болосуңбу, там политик болом дейсиңби, доктор болом дейсиңби, коркпой кылыш керек ошону. Анан артист бир немеси бар, особенность артисттин. Вот эл эмне дейт дегенден качыш керек да. Жамандык кылбайсың да сен все равно. Но чыгармачылык дегенде мындай ачык болуш керек. Ой, буну ырдасам тигилер эмне дейт, мындай клип тартсам булар эмне дейт. Просто бизде маданият бар, ошо маданияттын чегинде кылып иштеш керек болду. Например, биздин маданиятыбыз бар, динибиз бар, правильно? Ошо маданияттын чегинде иштеп жүрүш керек болду, нормально. Чыгып кетпейчи ошодон. Деги бирөөлөргө окшош болом деп, деги европейцтерге окшош болом деп, там моундай кийинип албай, там ачып мындай өзүн неме кылып албай, өзүбүздүн маданиятыбыз бар, маданияттуу кийимдерибиз бар, маданияттуу ушу өзүбүздүн жашообуз бар да, ошонун чегинде болуш керек болду, андан чыкпаш керек все. Иштей бергиле. И неме, коркпой эле кете бериш керек да. Бүгүн болбосо эртең болбосо дагы бир жылдан кийин бул сиз айткандай жемиш болот. Бир күндө эле, может быть, бир күндө эле болуп кетет. Азыр TikTok деген бар да, интернет. Бир күндө авторитет болуп кетет, бир күндө популярный болуп кетет. Может быть, 10 жылдан кийин популярный болот. Ошого ишенип иштеш керек. Шухратты шухрат кылган ким агай? Сизге мындай чыгармачылыгыңызга биринчи жол көрсөтүп, мындай артыңыздан давай деген эл.
Мен азыркы күнгө чейин мына вот могу кишим мени конкретно неме кылды деген андай кишилер жок. Бар жардам кылгандар бар. Мен рахмат деп айтам аларга көрсөм мындай. Бирок мени мындай шухрат деп ошол мени киши шухрат деп шухрат кылды же болбосо ошол менин тагдырымды өзгөрттү дегендер жок андайлар. Жок андайлар. Эл. Потому что мен элдин немесини кандай десем элдин артынан кетип баратам да мен. Эл эмне десе ошону кылыпчы, допустим. Элдер давай зажигай десе зажигать этем, короче. Болду десе болду, короче. Мен ошол күнгө чейин ошентип келдим да. Элдин арты менен. Эл кандай десе ошондой, менимче. А бирок жардам сурагандар, мен жардам сураган өз убагында. Ну что-то болбой калды да. И ошол болбой калганда жакшы экен. Зато я ничего не должен. Ар кимдин өзүнүн колунан келет любой нерсе. Ошо ишениш керек, да? Бирөөнү күтпөй. Бирөөнү күткөн эң жаман ошо. Адам кылганда адам кылат. Поэтому ырдай бергиле, ойной бергиле. Күнгө совершенствовать этиш керек да, өзүн. Күн сайын эртең менен туруп, вот кечеги күндөн бүгүн жакшы болушум керек. Ну, это мой подход. Мен эртең менен турам, обязательно бир сааттай интернетти чукулап, карайм дүйнө жүзүндө эмне болуп атат, маданият каяка баратат, кандай жаңырылар чыкты, кандай жаңырчылар бар, эмне кылып жүрөт. Бизде калбаш керек да, дүйнөдөн болуп аткан, допустим, рэперлер бар, рокерлер бар, азыр толтара. Бизде андан калбаш керек. Калсак калып калабыз. Биздин ырчылар дүйнө жүзүгө чыкпай эле биз отура беребиз ошондой. Биз дагы чыгышыбыз керек. Азыр жаштарга ишенем мен, жаштар бизден дагы мыкты жаштар келет. Алар уже чыгып концерттер менен Европага барышсын, Азияга барышсын, билбейм, Америкага барышсын. Америкада кыргыздар, может быть, азыр дагы ырдап чыгышат Голливудтан там. Правильно? Ну, ошого ишениш керек. Я думаю, что это болот ошондойчу. Ага, өзүңүз барбай калгансызбы? Ай, мен зачем? Вот мен барсам барам. Көрөбүз эми. Ну, андайды жаш кезинен уже тарбиялаш керек да. Кругозорундай кең кылыпчы. А биздин кругозор бир аз башкача жаштарга караганда. Жаштар бизден мыкты болот. Жаштар кылса, эгерде мен кылып атканымда азыр бирөө, если будан да чоңойтуп, ошол бул дагы менин заслугам да. Мен ага карап өзүм дагы мындай сыймыктанам да, туурабы? Ушундай да, короче, мен оюм ушундай. Алма бош оозума түштө отура бергендерди айтып калдыңыз, өзүңөр биринчи аракет кылган депчи. Анан сиз дагы учурунда жаш кезиңизде болобу, же болбосо жакынкы күндө болобу, аябай сынган учуруңуз болду эле, чагыңыз сынган. 18 жашымда, менин энем өтүп кетти да. Анан 2 жылдан кийин атам өтүп кетти. Ошол кезде мен үчүн бир кыйын убакыт болду. 18ден 20 жашка чейин. Анан где-то 1-2 жылдай үйдө отурдум. Мен чоң энем болчу. Атамдын апасы. Ошол экөөбүз эле. Анан отура берип, мен бир күн ошон өзүм ойлодум да, мен отурсам отура берем да. Неужели мен ошентип отуруп калам үйдө или мен жашап кеттим или. Анан ошо менен шаарга келдим. Бир досторум болчу, кафеде иштеген. Столовыйда, ал кезде столовый, кафелер жок да, столовыйларда. Келип ошо достор менен столовыйда иштедим. 1-2 жыл столовыйда иштедим. Ошол мен иштеп жүргөн кезде ошол столовыйларда музыканттар болчу. Ошол музыканттар менен аралашып, бир аз сүйлөшүп, бир аз анча-мынча бош болгон кезде 1-2 ырдап коюп, ошентип ырдап кеттим. Анан мен дагы түрткөндөр болду. Давай, ты сможешь дегендерчи. Вот ошондойлор болду да, ошолор мага жардам берди. Ошолорго мен ыраазычылык билдирем. Ошолор ишенди да мага. Сен болот, сен
қолынан келеді, давай сен ырда деп. Ошол кезде бір кафеден ырдап кеттім. Алмадин базарда бір кафе болчу, бір туугандардыкы, ошол кафеден ырдадым. 2 жыл ырдадым. Ал кезде маданият башкача болчу. Жаштар кыйын болчу. Кафелерде мушташ болбосо кафе эмес, тойлордо мушташ болбосо той эмес. Ичимдикте көп иччи да ошо. Ал кезде деген ичим деген это норма болчу да. Ичпесең сен эркек эмессиң. Бирок мен өзүмө ишенип жүрдүм да. Билбейм, мен постоянно өзүмдөн өзүм сүйлөшкөнү жакшы көрөм мен. Бул дагы, оказывается, психологиядан жакшы нерсе экен. Өз менен өзү сүйлөшкөнчү. Например, сіз өзіңіз түсінесіз да. Өзіңізді ешкім түсінбейді сізді. Шындай да? Например, өзіңіз менен өзіңіз сөйлешіп, машинада кетіп баратканда, же болбосо маршруткада кетіп баратканда, отуруп, ойлонуп, тиги кандай, бул кандай. Ошол тоже помогает. Помогает в реализации планов. Жакшы. Агай, буюрса, бүгүн сизди арт тараптан ачканга аракет кылдык. Жаштык кезиңизге бир сапар барып келдик. Келгениңизге ыраазычылык билдирели агай. Көрөрмандарыңызга жакшы сөзүңүздү айтсаңыз, анан маегибизди жыйынтыктайлы. Чоң рахмат, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргыз элине, баардык кыргызстандыктарга, мен тааныгандар, досторум, көрөрмандар, барыңыздарга ыраазычылык. Мен силерге эмне каалайм? Ден соолук каалайм, жакшылык, ар дайым кызматта мен. Ошо. Рахмат барыңыздарга.